Качкан айдоочу кубалаган мобилдүү топ текшере келгенде газ тарткан унаанын салмагы белгиленген ченден ашкан жок. Бирок коштомо документи жок болуп чыгып, юридикалык жакка 30 000 сомго протокол түзүлдү. Товарный транспорттун накладной колунда болуш керек. Ошонун жоктугуна байланыштуу юридикалык жакка 30 000 сом айып пул салынды. Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти өлкө боюнча жүк ташууда белгиленген салмак габариттик ченемдердин сакталышын камсыздоо максатында рейд жүргүзүп жатат. Тараза жүктөгөн жалпы 10 унаа күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Мобилдүү топ шектүү унааларды мындай кылып токтотуп текшерет. Андан сырткары жарандардан оор жүк ташуучу унаалар ашыкча салмак менен жолду талкалап жатат деген кайрылуунун негизинде жеринен барып иш алып барат. Көчмө таразанын ыңгайлуулугу кайсы жер болбосун түз жерге жазылып, андан кийин оор жүк ташуучу унаалардын салмагы аныкталат. Бардык маалыматтын баары тең мындай электрондук түрдө чыгат. Айдоочу менен инспектор ортосунда көп учурда келишпестик келип чыгат. Анткени жолго зыян келтирген айдоочу эрежеге баш ийбегенин жашыруу аракетин көрөт. Ушундай учурлар кездешет. Айдоочулар баш ийбей, качып бизден барганда тийиштүү документтерин бербейт. Жакалашып, жулмашып, анан 102-ге чалабыз. Милиция кызматкерлери келип, ошолордун жардамы менен документтерин алып, тийиштүү протоколдор түзүлөт. Мындай текшерүүлөр байма-бай жүрүп турат. Мисалы, Чүй аймагында 9 ай аралыгында 18 миллион сомдон ашык каражатка 2000дей протокол түзүлгөн. Кыргыз-казак чек ара тилкесиндеги Ак Тилек өткөрмө бекетинде агымы көп унаалар күн түндөбөй көзөмөлдө. Азыр таразадан өтөт. Биздики таразабыз айсыбой тараза. Мо 3 ойско 1, 2, 3 ойско 22,5 тонна берилет. Ар бир ойско 7,5 ошондо. Ар кандай жүктөр. Картошка болуп калат, кээде цемент жүктөшөт. Ар кандай Казакстандан, Россия мамлекеттеринен келген жүктөрдөн чыгып калат. Мамлекет ири каражат жумшап жол салуу менен алек. Андыктан инфратүзүмгө зыян келтирген айдоочуларды оздуктоо керек дейт адистер. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.